Мурат Талажы рахматулла кыйын дипломат киши эле. Анан мен келип фатва чыгарбасам бир күн чүкө беркечи дейт. Анан барсам айтат, бул фатваларың көп чыгып атат. Адам көп келчү аябай. Анан бомба жарылып кетсе анан бизге дагы тийип кетпесин этият болду. Жок, ишене бериң, эч бомба жарылбайт. Биздики бардыгы жакшы, алхамдулилла. Ошондой эле болсун. Ушун чын өзү дейт. Анан чын десем, китаптарыңда барбы? Бар китаптарымда. Анан адилет инсаптуу киши эле. Жанагы ажылыктагы, жанагы Арафат менен Муздалифада, Арафатта эки намазды бөлүп окуш керек да. Анан мен айтсам, Мурат Талажы илгетир ушинтип окуп жүрбөйбүзбү деди. Илгетин окуп жүрсөңөр, ал туура эмес экен, мындай окуш керек экен, китеп ушундай экен. Десем, апке оку деди. Анан барып 7 барак окуп бердим. Далилдеп 7 барак. Бүткүчө укту. Анан эртең уламаларды окуп бер деди. Уламаларга мени киргизген акырында. Анан окуп бердим. Эгерде балким башка муфтион окутпай коюшу мүмкүн эле да. Анткени бул киши ошо өзү мурда ката кылып жүрсө дагы, бирок чындыкка кайтып атат да. Китебинде бар деди. Бар мына дедим, китебинде мына бар. Бул дамла менткен, жок, дамла анткени бары бер, бирок китепте ушундай. Мен ошентип айтып берип окуп берген. Уламалар кеңешинен бирөөлөр каршы чыгып антип, бирок ошо өткөн акыры. Анан кийин дагы элдер колдоо азыр өтүп кеттик барды, алхамдулилла. Алла рахматы кылсын, Кудай бейишинен орун берсин Мурат Талажыга. Чындыкты билсе, ошого кайтат болчу. Канчалык оор келбесин. Эми анда мурдагы ажылда намаздар эмне болду дейт. Мен айттым, мен өткөн иш өттү, бирок биягын турлай берелик. Оку деди. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Анан эртесинен окуп калдым. Уламалар кеңеши болду. Анан чуага жанагыны башын эле окуң деди. Анан узарып кетет деди, ошондон окуп аткандан кийин окуй бересиз, мейли окуй бериң деди. Анткени этегенде көп бомбалар камтылган эле да. Анан кийин окуп бердим, аябай жарылды. Ар ким ар некени айтты. Адамдар ошондо билинет экен. Чоң аалым дегендер, башка дегендер деле жанагыдай кээде карап турсаң, ал мындай жанагы адаттан чыга алган адамдар бар экен да. Аят, хадис, китеп айтып атсаң, аны көргөн эме уккан эмеспи. Укпасаң муну угуп атасың, эми ук. Ошондо разы болгон Мурат Талажы рахматулла. Ошондон кийин дайыма урмат менен эстейм. Ага чейин кичине сөздөр өтүп башка болуп баргандай болгондо, бирок ошондон кийин дайыма урмат менен эстейм. Кудай таалам уулунун, кыздарынын өмүрүн узун кылып, жеңебизге Кудай таалам ден соолук берсин. Кудай таалам энеси бир туугандарым бар, бактылуу болсун. Амин.